Салам достор, баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Агая штатында жайланышкан Колумбус шаарынан жалындуу салам жолдойм. Бүгүн абдан бир маанилүү күндөрдүн бири болуш керек деп ойлойм. Анткени мен сиздерге көптөн бери айтып жүрөм. Commercial Driver License правасын алыш үчүн Pre-Trip Inspection деген экзаменди тапшырыш керек. Бул Pre-Trip Inspection абдан маанилүү бир экзамендердин катарына кирет. Убакыттын жоктугуна байланыштуу бул видео созулуп кетти. Бүгүн анча мынча убакыт бар. Азыр эшикке чыгып, машинага отуруп, жылуураак жерден сиздерге анча мынча ойлорум менен бөлүшүп туруп, паркинг лотко барабыз. Бул Pre-Trip Inspection экзаменин тапшырыш үчүн бизге трак керек болот. Кызыл машканын жанына барып, көптөн бери күткөн экзаменге даярдык видеосун тартуулаганга убакыт келип жетти го деп ойлойбуз достор. Америкада суук болуп жатат, күндүн тийгенине карабай. Негизинен алганда достор, Commercial Driver License правасын алыш үчүн эң биринчиден бизде жөнөкөй права болуш керек чөнтөктө. Ошол жөнөкөй праваны чөнтөккө салып коюп, ГАИге барабыз. Америкада ДМВ деп коет. Ал жака барып, очередке туруп, анан мен Commercial Driver License правасына тапшырганы келдим, экзамендердин бардыгына даярмын деп туруп, 3 экзаменди компьютерден тапшырабыз. Бул экзамендер эң негизгиси General болот, андан кийин Air Brake, анан Combination деген 3 экзаменди компьютерден тапшырабыз. Сиздерге определенный бир место берет, ал жакта компьютер болот. Биринчиден сиздерден сурайт, кайсы экзаменди тапшырасың деп. Бир күндө 3 экзаменди тапшырганга болбойт. Күнүгө бирден экзамен тапшырабыз. Ошондо баардык суроолорго даяр болсоңуздар, 3 күндө экзаменди тапшырып кетсе болот. Анан атайын карточка ачылат, аякта 3 экзамен жазылып турат. Кайсынысын тапшырсаңыздар, ошол жака отметка коет дагы, сиздерди компьютердин астына отургузат. Анан четинен вопростор чыга баштайт. Бир вопрос ылдый жагында 3 же болсо 4 ответ болот. Ошонун туурасын тандап, аягында компьютер результатын чыгарат. Эгер жакшы результатты берсеңиздер, экзаменди тапшырып бүттүм деп барсаңыздар, алар өзлөрүнүн системасынан карап туруп, эгер жакшы тапшырсаңыздар, ошо карточкага отметка кылып коет. General экзаменин тапшырып бүттү деп. Андан кийин кете бересиздер дагы, экинчи күнү барып, бир жумадан кийин барасыздарбы, 3 күндөн кийин барасыздарбы, 1 күндөн кийин барасыздарбы, даяр болгондо барып туруп айтасыздар, мен ушундаймын. Өткөндө General'ды тапшыргам, бүгүн Air Brake'ти тапшырганы келдим, же болсо Combination'ди тапшырганы келдим десеңиздер, баягы карточканы алып чыгып туруп, анан кайра компьютерге отургузат. Например, Air Brake'ти тапшырам десеңиздер, Air Brake'ке суроолорун берет. Баягыдай эле бир суроо, ылдый жагында 3 же 4 ответ болот. Ошонун туурасын тандасаңыздар, аягында итогун чыгарып, система айтат, тапшырдыңар же тапшырган жоксуңар деп. Эгер тапшырсаңыздар, карточкага экинчи отметканы коет, экинчи экзаменди тапшырды деп, анан каалаган күнү келип 3-чү экзаменди тапшырсаңыздар болот деп айтат. Эгер тапшыра албай калган учурда коркунуч эч кандай жок. Эртеси күнү барып туруп эле ошол экзаменди кайра тапшырсаңыздар болот. Бир жумадан кийин барып туруп, ошол экзаменди кайра тапшырсаңыздар болот. Бирок барган сайын $5 акча алып турат. 3 жолу тапшырсаңыздар $15 кетет, 5 жолу тапшырсаңыздар
$25 кетет, бирок анын эч кандай кереги жок. Барган сайын 3 күндө 3 экзаменди тапшырып, андан кийин өзүнүн автошколго окуй турган, автошколго жибере турган кагазын алганга аракет кылыш керек, пермитин алганга аракет кылыш керек, достор. Анан негизинен автошколго барганда, автошколдо ар кандай трактор болуп калышы мүмкүн. Көбүнчөсү баягы СНГдан келген адамдар Freightliner, Volvo трактору менен экзаменге даярданышат. Кээ бир автошколдордо андай трактор болбой, International деген трак болуп калышы мүмкүн. Көбүнчөсү азыр механика эмес, автомат менен тапшырганга аракет кылат. Анткени механика менен экзамен тапшырыш абдан оор. Накта американецтердин трак мектептеринде болуп калышы мүмкүн, жанагы Peterbilt, Kenworth деген механика трактору. Бирок көбүнчө баягы орус аралашкан трак мектептеринде Peterbilt, Kenworth деген тракторду көрбөйсүң дээрлик. Көбүнчөсү Freightliner, Volvo же International деген трак болуп калышы мүмкүн. Алардын арасында дагы механикалар бар. Кээ бирлер механика менен даярданып, анан механика менен экзаменге барышат. Бирок ошо механика менен даярданып окуган кичине автоматка караганда кымбат болот экен. Бизге механиканын эч кандай кереги жок. Биз трак мектепке барганда колдон келишинче автомат менен үйрөнүп, анан экзаменди автомат менен тапшырганга аракет кылабыз. Көбүнчөсү ошо pre-trip inspectionге барганда өзүнүн досторунун, өзүлөрүнүн тааныштарынын трактору менен барса болот. Эгерде андай тааныш жок болуп калса, ошол эле окууну бүткөн трак мектептери определенный суммага өзүнүн водителин, айдоочусун жана тракты бөлүп берет. Определенный дата, күн билингенден кийин ошол күнү ошо трак школго барып, алар берген айдоочу менен, трак менен экзаменге барып, экзамен тапшырса болот. Бирок негизинен алганда бул pre-trip inspection'ин англисче сүйлөгөн инструктор алат, эч кандай орусча сүйлөбөйт. Инструкторга барып экзамен тапшырганда эч кандай тракты жамандап, бул жагы сынык экен, бул жагынан май агып атат, бул жагынан тасол агып атат, бул жагы жаракай экен, мунусу жарабай калыптыр деп эч качан айтылбайт. Инспекторга барганда бүт тракты баштан жакшылап мактап, бул трак деген жумушка даяр деп айтып бериш керек. Ошон үчүн экзаменге бара турган тракты алдын ала бир сире карап, эч кандай май аккан жокпу, эч кандай сыныктары жок бекен, фарлардын баары күйөт бекен, светтердин баары иштейт бекен, поворотниктер иштейт бекен, лобойго суу чачат бекен, лобойду тазалагыч иштейт бекен, жанагы пожар өчүрө турган атайын огнетушитель бар бекен. Баардык нерсени текшерип, анан барган абдан жакшы болот. Достор, анан дагы бир нерсени сиздерге айтып коеюн. Бул чоң бир секреттердин бири болот. Көбүнчөсү ошондой pre-trip inspection экзаменине бара турган жигит тракты да алып барыш керек. Анан көбүнчө учурларда тааныштары, досторунун жеңил машинасына отуруп, ошо жеңил машина менен да барышат. Анткени аякта pre-trip inspection тапшырам деген көптөгөн жигиттер келет да, айымдар келет. Анан очередке турасыздар. Ошо очередти күтүп турганда инспектор бир адам pre-trip inspection'ди бүтүп, анан айдаганы алып кеткенде, ал жактан да ошо pre-trip inspection бүткөндөн кийин айдатат да, шаардын ичине чыгарат, ар кандай жерлерден оңго, солго бурул дейт, чоң жолдорго чыгарат. Анан ошол кетип бараткан трактын аркасынан айдап, анан жолдун баарын көрүп алышат. Кайсыл жерден бурулуш керек экен, кайсыл жерден кандай ылдамдык менен айдаш керек экен, анан жанагы параллель паркинг жасатканда кандай жасайт экен, ошолордун бүт баарын көрүп алсаңыздар, сиздерге жеңил болот. Анан айдоого келгенде жеңил өтүп кетесиздер. Ошондой дагы бир анча-мынча секрет бар. Анда достор, акырындан биз жылалы, паркинг лотко баралы, Машка күтүп жатат, бирок билбейм, ошол
паркинг лотко барып туруп эле ошол жерден ошо pre-trip inspection'ди сиздерге көрсөтүп берсемби, же болбосо бул машинаны ошол жерге таштап коюп, Volvo'ны бул Walmart'тын жанында жакшынакай паркинг лот бар. Трактор келип, токтоп, Walmart'тан тамак алып, уктап, анан жылып турушат, же ошол жерге алып келип, түз жерге коюп, анан көрсөтсөмбү. Бирок убакыт абдан тар болуп жатат. Кудай буйрса эртең, же болбосо эртең болбосо бүрсү күнү жумушка чыгышыбыз керек. Анча-мынча биздин дагы жумуштар бар, анча-мынча убакыттын баарын сиздерге бөлүп атабыз. Бул видеону тартканга убакыт кетет. Монтаждаш керек анча-мынча жерлерин. Ошон үчүн биздин сиздерге берип жаткан маалыматты кичине баалап, каналга катталып, лайктардан басып, комментарияңарды жазып турсаңыздар, бизге мотивация берип, биздин көңүлдү көтөрүп турасыздар. Көп мекендештер бир видеону көрүп алып эле суроолорду бере берет. Анткени каналга катталган эмес. Каналга катталыш үчүн жана subscribe деген кнопканы басып, анан коңгуроонун сүрөтү бар, ошо коңгуроону басып койсоңуздар, көптөгөн каналда 230-240 видео болсо баардыгын көрө аласыздар. Эгер каналга катталбасаңыздар, болгону бир 10 чакты видеону көрө аласыздар да, анан көптөгөн суроолор пайда болот. Эгер сиздер каналга катталып, лайктарды басып, жанагы рекламада болуп калат атпайбы? Реклама болгондо skip деген жер бар, ошо skipти басып койсоңуздар, реклама өчүп калат. Ошо рекламаны аягына чейин көрүп койсоңуздар дагы биздин YouTube каналга анча-мынча YouTube'дан акча түшүп турат. Анан ошол акчаларды өзүңүздөр билгендей Кыргызстанга жиберип, анча-мынча кайрымдуулук кылганга сиздердин дагы салымыңыздар болуп турат, достор. Биздин паркинг лотко чейин анча деле алыс эмес, абдан эле жакын. Биз дагы ошо жумушка чыгаарда ошол паркинг лотко барып, местабызды алдырып койбош үчүн бул машинаны ордуна таштап коебуз. Бир жумага кетебизби, 2 жумага кетебизби, биздин местага эч ким койбойт. Жумушту бүтүп келгенден кийин тракты өзүнүн местасына коюп, жеңил машинага отуруп алып, үйгө шуулдап жетип келип турабыз. Агаянын жакшы жери, паркингтер абдан арзан. Мен дагы Нью-Йоркто турганда Нью-Джерси штатына тракты калтырчумун паркинг лотко. Ал жерде биз $350 төлөчүбүз. Чикагода жигиттер бар, ал жака трактарын паркинг лотко калтырып кеткенде айына $250 төлөшчү. Мен болсо көптөгөн видеолорду айткам, бул паркинг лотко мен болгону айына $140 төлөйм, достор. Үйгө дагы абдан жакшы. Могул жерде абдан чоң магазин бар болчу. Эмнеге бузушту билбейм. Бузуп, азыр дагы бир андан да чоң имарат салат деген эмиштер чыгып жатат. Көрөбүз канчалык чоң имарат салынып бизге пайдасын алып келсе, анда абдан сонун болот. Мына өзүңүздөр көрүп атасыз, бул жакта дагы магазиндердин аркасында 1ден 2ден док болот. Трактор ушул жака келишет, эшиктерин ачып ушул доктор койгондо алып келген товарларын түшүрүп алышат. Мына бул жакта биздин үй турат. Билбеген мекендештер болсо көрсөтүп коеюн. Бул жакта болсо паркинг лот, тиякта Walmart магазини. Могу исламдын трак экен да, ислам значит үйдө турбайбы? Мына $780-90 миң долларга алынган трак, 2015 жылкы. Мен сиздерге көптөн бери айтып жүрөм. Бул болсо исламдын жаңы алган трагы, $20 миң алыптыр. 2000 канчанчы жылкы трак деп атты эле. Мына ушул жерге 71-чи жолдун жээгинде абдан сонун жер. Трак айдап кетип баратканда чарчаган айдоочулар ушул жерге коюп, тамактарын алып Walmart'тан тамактарын ичишип, укташып, анан даяр болгондо жолго чыга беришет. Бул Walmart'тын мыякта 4 догу бар экен.
Ошо Walmart деген абдан чоң сеть да Америкада. Мен паркинг лотко жеткенге чейин анча-мынча нерсени айтып берип турайын. Дүйнөдөгү эң бир бай аял заттарынын бири ушу Walmart'тын кызы экен да. Ошо Walmart'тын кызы экен. Состояниясы 67 миллиард доллар дейт. Жакында эле уктум. Бул Walmart магазининен кирип каалаган нерсеңиздерди алып алсаңыздар болот, продуктун алсаңыздар болот, кийим, үйгө мебель, каалаган нерселерди алып алышат. Биз дагы көчө күнү Walmart'ка кечкурун келип, саат 11ге чейин иштейт. Саат 9-10дордо келип, бизге керектүү продуктлардын баарын алып, холодильникке жыйып койдук. Америкада ушундай. Айына бир жолу, айына 2 жолу керектүү продуктун бүт баарын алып келип, холодильникке киргизип коебуз, салып коебуз. Анан анча-мынча нан, кумшекер деген сыяктуу анча-мынча нерселерди эми күнүмдүк үйгө жакын керек болгондо алып турабыз, достор. Мына паркинг лотко жеткене калдык. Ашып кетсе бир 3-4 мүнөт эле жетип барабыз. Өтө чоң деле паркинг лот эмес. Ашып кетсе, билбейм, эми 40-50 тракторат болуш керек. Хозяйны дагы абдан жакшы киши. Ай сайын төлөш керек. Мен болсо кээ бирде унутуп калам. Бир 3 айдын төлөмүн бир берип коем. 4 айдын бир төлөмүн бир берип коем. Эч качан мага претензия кылып, сен эмнеге ай сайын төлөбөйсүң деп эч качан айткан эмес. Өзүнүн трак оңдой турган шапыта бар, бир 2 трак батат. Мына бул жакта дагы жеңил машиналарды сатат. Могу жаңы эле ачылды. Ичинде где-то бир 15-20 чакты машинасы бар. Дилер ачылды, чакан. Машина керек болсо ичине келип, каалаган машинаны көрүп, анан дилер менен сүйлөшүп, кредит скорду текшертип, каалаган машинаны анан договор түзүп 1 сааттын ичинде чыгарып кетсе болот. Мына биздин паркинг лот. Бир начар жери бар, ылдый жагы асфальтталган эмес. Анча-мынча жаан жаганда, кар жаганда жер кичине чылаа болуп калат. Бирок эң негизгиси место бар деген сөз. Бул жака мондай жүрбөгөн трактарды да алып келип коет. Бул баптейл деп коет, трейлери жок трак. Мунун кээ бир запчастарын анан хозяйны менен сүйлөшүп сатып алып турушат экен. Айына $70 төлөшөт бул баптейлге. Трейлери менен болсо тракка $140, жарым баасы. Ушул жерден экзамен кылабыз го дейм, достор. Мына бул жакта машка турат. Азыр машканын жанына келебиз дагы. Pre-trip inspection'ды акырын сиздерге көрсөтүп баштайбыз. Бул Lexus'ду да айдап баратканда калдыраган үндөр чыгып атат. Көп мекендештер айтышы мүмкүн, машинасын жакшылап карап албайбы деп. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн эмне үчүн калдырып атат. Эми бул көп деле айдалбай эле бул жакта машканын ордуна калат. Артындагы сиденьясын өйдө көтөрүп койгонбуз, ошо калдырып атат, достор. Мына бул жакта ичинде көптөгөн үйгө батпаган нерселердин баарын артына салып койгонбуз. Салиманын велосипедтери, анча-мынча трактын запчастары деп. Ошон үчүн могу сиденьяны өйдө көтөрүп койгон үчүн анан ичинен үн чыгып атат. Атак сиденьяларын жаткызып, ичин тазалап койгондо эч кандай үн чыкпайт. Жакшы эле тың эле жүрөт, достор. Мына жердин баары баткак экен. Анда азыр машканы от алдырып, бир сыйра карап алып туруп, андан кийин Pre-trip inspection'ды баштайлы. Достор, мекендештер, мен сиздерден кичине кечирим сурап коеюн деп атам. Мен как раз паркинг лотко барып, Pre-trip inspection'га даярданып, тарта баштайын деп атканда жубайым чалып калды. Биз бүгүн ДМВга, ГАИга бармакпыз. Нью-Йорктун правасын агая
штатынын правасын алмаштырмакпыз. Анан келе кал, биз даярбыз дегенден срочно барып, ДМВга барып, жумуштардын бүт баарын бүтүрүп, келип, видеону улантайын десем, кеч болуп калды. Эртең Кудай буйрса жумушка чыгабыз. Ошо жумуш учурунда дагы бир жакшынакай Кудай буйрса видео тартып, pre-trip inspection дегенде эле сразу трактын жанынан туруп, эч кандай сөз жок эле анан pre-trip inspection'ды улантып кетебиз. Pre-trip inspection'ды дагы мындай абдан жакшы даярданбаса, көп детальдарды англисче айтыш керек, эч нерсесин унутуп калбай, мен дагы бир кичине конспект түзүп, жакшылап даярданып туруп, анан сиздерге тартуулаганга аракет кылам. Дагы бир жолу кечирим сурайм достор. Азырынча ушул видеону көрүп туруңуздар. ДМВга барып, правабызды алмаштырып келдик, жана медицинский справканы дагы алмаштырып алдык. Ошол американский клиникада эмне болгонун ушул видеонун акырында көрүп коесуздар. Кийинки видеодо обязательно сиздерге сөз берем, pre-trip inspection болот достор. Достор, азыр мен деген Агая штатында американский клиникада отурам. CDL драйвер тестин медицинский справканы түгөнүп калган, 2 жылга узартыш керек болчу. Азыр бул жака келип, баардык нерсени текшерип атат. Могул жерден цифраларды окутту, абдан кичинекей экен. Азыр давленияны текшерди, боюмду текшерди, салмагымды текшерди. Алыстан цифрларды окутту. Биринчи бир көздү жаап, анан экинчи көздү жаап. Бир көздү жаапкандан кийин, окугандан кийин экинчи көз менен аябай оор болуп калат экен, бирок бир 15 чакты цифраны окуп бердим. Көздөрдү текшерет экен. Бул жактан эмне керек экен? Светтерди жакшы билиш керек экен. Жана red, black, white, yellow, orange дегендерди билиш керек экен. Анан букваларды жакшы билиш керек экен. Тиякта D, K, N, T, W, U, L, J, S, P, X, Y, M, C, F, O, Y, Z, G деген тамгаларды жакшы билиш керек экен. Ошондой достор. Азыр күтүп атам. Зараны да тапшыртат экен, атайын бир идиш берет экен. Анан ажатканага барып тапшырып келиш керек. Ошого Зараны алып келип бериш керек экен. Анан бул жактан компьютер берип коет экен. Ошо планшеттин ичинде көптөгөн суроолор болот экен. Кайсы оор менен оорудуң деп где-то бир мен 30га жакын суроого жооп бердим. Англис тили жакшы болуш керек экен американский клиникага келиш үчүн достор. Ошон үчүн англис тили үйрөнөлү. Достор, мен сиздерге азыр айтып бергендей, могу Kroger деген магазин бар Америкада. Ошо Kroger'дин ичинде аптека бар экен, анан тетигил жерде жазылып турат The Little Clinic деген американский клиника бар экен. Биз CDL драйвери бар айдоочулар жылына эмес 2 жылда бир жолу медицинский справка алып турушубуз керек. Мен мурдагы видеолордо дайыма айтып жүрөм. Нью-Йорктон өтчүмүн. Брайтон Бичте орус туугандардын жакшынакай бир клиникасы бар. Ал жактан аппоинтмент кылып, андан кийин алар айтат 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин келесиң, анан өтөбүз деп. Бирок очередте абдан көп болчу. 2-3 күндөн кийин келип, бүт медицинский осмотрдун баарын өтүп, акчасын төлөп, бир 2 саат, 3 саатты кетирип анан справка алчубуз. Мен азыр деген Нью-Йорк правасын, Агая правасын алмаштырайын деп ДМВга, ГАИге келгем. Келсем ошо медицинский справкаң бүтүп калыптыр, анысы жок, алмаштырбайбыз дейт. Анан алардан сурасам айтат, мына биздин жаныбызда эле американский клиника бар. Барып туруп өтүп, анан ошо медицинский справканы алып келсең, өзүңө да жакшы болот. 2 жылга уже медицинский справка албайсың. Андан тышкары биз дагы праваңды алмаштырып беребиз деп. Анан бул Little Clinic деген американский клиникага келсем, аппоинтмент жок эле. Айтты, бир 15 мүнөт күтүп турсаң кабыл алабыз деди. Жакшы болот деп анан жазылып койдум. 15 мүнөттөн кийин келсем $99 төлөйсүң деп $99 төлөттү, карточка менен төлөдүм. Анан деген планшет берип койду. Планшеттин ичинде где-то 30га жакын суроо бар экен. Көбүнчөсү бул оору менен оорудуңбу, бул оору менен оорудуңбу дейт. Мен баарына жок деп жооп бердим.
Анан 2-3 мүнөттөн кийин эле врачы киргизди. Киргенден кийин бул жакка эми Бруклинден жалаң эле орусча сүйлөшүп, орусча түшүндүрүп берип жеңил да. А бул жокто болсо американкалар иштейт экен. Анан жалаң англисче жакшы билишиң керек экен. Анан булар менден сурады. Анан мен бүт айтып бердим. Мурда мен Бруклинде жашагам, азыр Агайда жашайм. Правамды алмаштырып келейин десем, ошо медицинский справкам бүтүп калыптыр. Анан сиздерге келдим десем, жакшы дейт. Каякта иштейсиң деп айткандан айттым. Кейджлайн деген траковый компанияда иштейм, Иллинойс шаарында. Иллинойс штатында, Чикаго шаарында. Анан көптөгөн суроолорду берди. Анан көп нерселерди текшерет экен. Мен жана видео тартканда бардыгын айтып бердим. Светтерди жакшы билиш керек экен, цифраларды жакшы билиш керек экен, анан букваларды жакшы билиш керек экен. Анан давление текшерет экен, боюңду текшерет экен, салмагыңды текшерет экен. Эме менен баягы өпкө текшере турган уккан нерсеси менен өпкөнү текшерет экен. Анан көзүңдү жумуп тур, ач, анан деген мояка деген гусиный шаг менен бас, колуңду көтөр деп көп нерселер опыт жасады. Ошолордун баарын өттүк, Кудай буйрса. Анан справканы шак эле жазып берди, 2 копия чыгарып берди. Бирөөсүн дыйымга апарасың, а бирөөсүн болсо өзүң жаныңа алып ал. Анан диотичниктер деп коет, бул жакта гайлер токтотуп калса көрсөтөсүң деп. Анан как раз дыйымбага да жетишип калдык. Дыйымбага барып $88 төлөп, айткан нерселердин баарын жасап, сүрөткө түшүп, анан временный право алып койдук. Бул Агая штатында ковидке жараша кечирээк келет дейт. Бир 21 күндөн баштап 1 айга чейин жаңы праваң келет. Азырынча могу кагазды алып, документти алып, анан эски правамды да тешип салды. Анан ошону чогуу кармап турсаң, анан гайлер токтотуп калса анан көрсөтөсүң деди. Достор, ошондой бул да маалымат сиздерге кереги тийип калат болуш керек. Башка штаттарда жашап калсаңыздар, ушундай американский клиникага келгенде англис тили жок, абдан оор болуп калат экен. Анан бул англис тилче суроо бергенде сиздер жооп бербей калсаңыздар, анан бул кулагы да жаман угат экен деп ойлоп калышы мүмкүн. Ошондой достор, анча-мынча маалыматтарды берип атабыз, кийин сиздерге пайдасы тийип калышы мүмкүн. Анда үйгө баралы, эс алып алып, эртең жумушка чыгалы достор.